Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm tuğanlar. Bugün de жұмыстан қайтып atıp şu bir probkadabız. Başteler birbirlep çıdamı getip ушундай абалда эмне болсо да bir оюбузду айтып алалы деп тартып атабыз. Бул да bir кызык маселе да. Ойду өз убагында айтпасаң кийин эскерет экен. Мен аябай көп ойлорум ушу кийин bir шарты түзүлгөндө студияда камерада отуруп şu оптималдуу шартты тартып чыгарам деп атып аябай көп ойлор жоголуп кетти. Кийин жана жазып да койчумун ушуну тартам деп. Кийин ушундай теманы тартам деген экенмин, эми мен айтам дедим эле деп эстей албай кыйналам. Ошон үчүн жанагы темирди кызуусунда бастайт бир ой келген учурда силерге бөлүшкүм келек. Бүгүн бир фейктер жөнүндө сүйлөшкүм келет. Фейк деген теманы азыр көптөр кичине болсо да билип калдык го. Интернеттен фейк эмне десе мага ушундай жооп келди. Расмий жообу бул фальшивый, жалган, жасалма. Бир нерсеге өзүн чын көрсөтүп, мен чындап эле ушундаймын, же болбосо мына ушу чындап эле ушундай оригинал ушу деп, бирок чындыгында оригинал эмес, жасалма нерсени фейк деп айтат экен. Ушундай жооп келди. Google сурамжылоосунан, маалымдамасынан. Бизде да мынагу интернет колдонуучулары өзгөчө социалдык желенин активдүү катышуучуларында фейк деген тема бар. Бардыгыбыз билип деле калдык. Фейк демек ал өзүн жалган адам, жалган аккаунт. Кайсыдыр бир адам аккаунтуна жалган ат коюп, жалган сүрөттү коюп, жалган маалыматтарды жазып, ушул адам менмин деп, ошол жалган адамдын атынан социалдык желеде иш жүргүзөт. Адатта булар балким атайын кызматтын кызматкерлери да болушу мүмкүн, алардын балким иши ушундайдыр. Эми жазып койбойт да, мен атайын кызмат СМБдамын, сени кармаган ушинтип ат менен чыгып атам дебейт да, албетте. Алар түшүнсө болот. Анан мен өзүмчө мындай ошол фейктердин иштөө стилистикасын териштирсем, таанылса болот экен фейктерди. Анын үстүнө жакында эмелер чыга баштады. Приложениялер чыга баштады. Антифейк деген, ким каяктан кирип атат, кантип кирип атат, ошол жанагы телефондун номери аркылуу, анан жанагы IT аркылуу тапса болот экен. Бул да баш барда бир 6 ай 7 айдын ичинде биздин колубузга тийип алат. Азыр ушулар сатылып атат экен. Мындай көмүскө рынокто антифейктер бар экен. Тапса болот экен. Демек жакында фейктер деле таанылып калат экен. Бирок ошого чейин деле мынтип өзүмчө карасам, буларды мага кызык болду да, өздөрүн тааныбай туруп, кандай адамдар болду экен деп иликтөө жүргүзүп 3-4 ошо категорияны аңдашка туура келди. Биринчиси, булар жашоосунда аябай кандай десем, жашоосунда ички дүнүйөсү эзилгендер. Бирөөгө өзүнүн ичиндеги алсыздыгын айта албагандар. Булар ошо тымызын өч алгандан рахат алып көнүп калгандар да. Мындай эч ким көрбөгөн жерде, эч ким өзүнүн кыялында бирөөлөр менен урушуп жүрүп, анан ушул социалдык желеде бир мүмкүнчүлүк болуп калды да, бирөөнү ашатып сөгүп, ошол аркылуу өзүнүн жанагы өчүн алуу. Социумдан, коомдон, буга чейинки иши жүрүшпөй келген болсо, ошону сырткы маскасында балким ал бир мамлекеттик кызматта деле иштеши мүмкүн, бир бизнесмен деле болушу мүмкүн. Адатта бул жашоодон өксүгөн адам. Өксүгөндө да кандай? Орусча неудачник деп коет. Жашоосунда ички дүнүйөсү кыйраган адам. Аны сыртына билдирбейт. Балким кээ текеберлик маскасын кийип алат, кадимки эле ийгиликтүү адам болуп жүрө берет. Балким артист болушу мүмкүн, коомдук ишмер болушу мүмкүн. Бирөөгө кыжыры келип жүрөт, ошону барып атынан, өзүнүн атынан, мен Мыктыбек Арстанбекмин, мен сени эшектигиңди билем, эшексиң деп айтканга духу жетпейт. Духу жетпейт. Кээ бир байланыштар кармап турат, адеп кармашы мүмкүн. Ошондуктан мына фейк аккаунттар аябай чоң мүмкүнчүлүк да. Өзүнө бир Абдыпатта Патила деген атты коет да, бир сүрөттү коет да, чыгып туруп, көрүнгөндө ашата берет, көрүнгөндөн өчүн ала берет, эч ким эч нерсе кыла албайт. Бирок мынагу социалдык желеде ушундай маданият пайда болуп туруп, фейктерге нөл. Фейктерге эч ким маани бербейт экен. Мен деле ошондой адепте бир күндө билесиңер, канча комментарийлер келет, бүт жаман комментарийлердин бардыгы сөгүнгөн, чыгылып, бүт энесинен түшкөндөн баштап ушул жашоого келген өчүн алып сөгүнгөндөр да болот да. Бир караганда бул адам кантип басып жүрөт билбейсиң. Бул тирүү туруп. Булар аябай ичинде потенциал кылмышкер жатат да. Эми аялдын аты менен чыккан эркектер да бар. Аялдын аты менен чыккан эркектер бар.
тилекке каршы эркектердин аты менен чыккан аялдар бар. Бирок кээ бир аялдар бар, өзүнүн аты менен деле чыгат. Өзүнүн атын мынтип көмүскөдө бир бала деп псевдоним менен атап коюшу да мүмкүн. Бирок жашоодо мен анын стилистикасынан таанып калам да. Кээ бир жазган макала тияктуу эринен ажыраша берип, же болбосо ушу эри менен жашай албай, ажаан болуп, балким өзүнүн психикалык оору болуп калганын да билбеген адамдар бар. Алар үчүн социалдык желе жашоонун бир образы болуп калыптыр. Ошол жерде бирлери менен айтышып, урушуп, анан булардын бир өзгөчөлүгү бар экен. Ислам маселесинде баса калат экен. Эмнеге? Ислам өчө албайт да булардан. Ошон үчүн. Булар ислам маселесинде баса калып, ушу төпөштөп мусулмандарды жаманатты кылып, ушуну менен аябай Кудайга болгон бүт бугун чыгарат окшойт да. Калп эле өздөрүн мен Кудайга сага караганда жакшыраак ишенем, сен ким элең, мен тиги деп коомдон өзүн алдайт экен. Чындыгында булар эң өзү үчүн ыдыраган, ичинде келемиш кемирип таштаган адамдар экен да. Мен бул фейктерге айтып аткан жокмун. Чындыгында буларга сөз өтпөйт. Булар бүткөн адамдар. Булар бүткөн, ичи талкаланган адамдар. Сыртында билбейбиз. Көчөдө саламдашып, кучакташып жүрөбүз. Балким өзүнүн чыныгы аккаунтунан жакшы сөз деле жазып коюп берет да, баян өтүрүп жалган аккаунтунан бир нерсени ашата бериши мүмкүн. Бул проблема эмес. Мен кимге айтып атам буну? Мен бул сөздөрдү айтып атам ушул фейктерден этият болуу маселесин айткым келет. Анткени булардын өчү мына ушундай бир көмүскө өч, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жаңы дин келе баштаганда 200-лөрдүн ичинде болгон да, ушундай тымызындар. Мына ушул тымызын 200-лөрдүн бир коркунуч жери бар. Булар коомду ыдыратып ийүү мүмкүнчүлүгү колунда. Мына азыркы социалдык желеде атайын кызматтар, мисалы үчүн атайын кызматтар буларды таап алат. Бул фейктерди атайын кызматтардын мүмкүнчүлүгү бар табат. А бирок жөнөкөй адамдар таппайт да, буларга бир бир ушул фейктердин таасири тиет да. Улуу аралык мамиледе, трайбалистик маселелерде жана диний маселеде да, кээ бир диний акыйда маселелеринде фейктер чалгытып ийген маселелер көп. Ошондуктан расмий социалдык желе иштеткендерди мен эскертет элем, мүмкүнчүлүк болушунча фейктерден тазаланыш керек. Тааныган гана адамдарды достук тизмесине киргизиш керек. Тааныган гана адамдар менен мамиледе болуш керек. Эмнеге? Сизге ишенип, сиздин тегереңизде жыйылган адамдарды булар жыдытат. Бул фейктер жыдытат. Анан азыр дагы бир ушундай маданият пайда болуптур социалдык желеде. Фейктер улам кире берген аккаунттарга элдер кирбей калыптыр. Фейктер кирип багынды чөгүнүп, көрө албастык кылып, бирөөлөргө адепсиз сөздөрдү ушинтип сайылып, ушинтип ажаан катындардай мамиле кылган барактарга эл да кирбей калыптыр көп. Ошондуктан эгерде барактарыңыздарды олуттуу кылам десеңиздер, бул фейктерден кутулушуңуздар керек экен, блокировка кое бериш керек. Мисалы үчүн мага бир күндө жок дегенде бир калп айтпасам 20-30 фейктин сөгүнүчү келет. Эми мен айтам, алхамдулилла дейм да, Кудайга шүгүр, биз эми күнөөкөр пендебиз да, күнөө иштерди кылабыз. Жанагы бирөөнүн артынан сүйлөгөн адамга, бирөөгө азар берген адамга Аллах субханаху ва таала ошол адамдын күнөөсүн илип коет дейт. Жана биз айтабыз, эми өзүң күнөөкөрсүң, жана эми биздин күнөөбүздү да алып атасың. Мейли өзүңдөн көр. Деп ага жооп да жазбайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Байкуш жана ичиндеги келемиш кемирген дүнүйөсү аз келгенсип, эми биздин да күнөөбүздү алат да өзүнүн мойнуна. Жамандап, бизди элге шерменде кылдым деп ойлойт, бирок жок, элдер фейктерди билет экен. Элдер алардын сөзүнө маани бербейт экен. Бул бир фейк өзүнүн ички дүнүйөсүн реализовать этти дейт экен да, маани бербейт экен. Бирок факт алар ошо күнөөнү өзүнө алды да, бирөөнү жамандап күнөөнү алды. Кээ бирлердин таанып да каласың. Мына өзүнүн аты менен чыга берсе деле болмок экен деп коесуң да. Бирок бул менимче ошол бир психикалык оору, бир жиндик оору окшойт. Бекинип алып, тымызын иш кылууга билбейм, каердин апасы колунан үшүрбөйгөн буларды. Ошо бала кезде бир чоң травма болгон окшойт да, ошондон улам булар ошо адамдардан бекинип алып өч алуу илдетине, бекинип алып адамдарга жамандык кылуу илдетине чалдыккандар. Жана Кудай буларга эми өзү шифа берсин. Калгандарына мен айтат элем, мына азыркыдай орчундуу маселеде, паника маселесинде, түштүк түндүк маселесинде, диний маселеде карап койгоңор, бүт жанагы аба ырайын фейктер түзгөн аракет кылат экен да. Анткени булар эч кимден коркпойт. Мен таба албайт деп ойлойт. Кээ бир кемчонтойлор буларды атайын кызматтар күзөтүп атканын деле билбейт. Кичине эле булар эгерде бир чегинен чыгып баратса, булар бат эле колго түшүп жүзү ачылат, андайларды эле камалып атпайбы. Ошого чейин эми көбүнө көңүлүн оорутканга жетишип калат экен.
Ошон үчүн мен баардыгыңыздарды суранам, бул фейктерден тазаланыңыздар, буларга эч кандай реакция кылбаш керек. Бир сөз менен айтканда, булар иттер, адамдар эмес. Булар ушу социалдык желедеги иттер. Ушундай бир туура эмес жашоо образын тандап алгандар. Ошол жака кирип, ошол жерден өч алып отургандар. Ошол жерден өзүн, ошол жерде жашагандар, мындай айтканда. Ошол жер алар үчүн ушу фейк, жалган жашоо алар үчүн чыныгы жашоо болуп калган. Адамга даап келип сүйлөшкө кудурети жетпейт. Ошон үчүн буларды биз аяшыбыз керек. Аяшыбыз керек. Биздин күнөөлөрүбүздү алып атат. Аяшыбыз керек. Жана эми Кудай сактасын, жаман иштерди кылып ийбесин. Ошондуктан буларга нөл, эч кандай провокациясына барбаңыздар, эч кандай сөзүнө маани бербеңиздер. Бүттү. Ушу үрүп калат. Бул фейктер жөнүндө мен ушундай бир тыянакка келдим. Дагы бир ой келсе дагы жазышабыз. Аллах ыраазы болсун. Эгерде айтмакчы, мен ушу тасмамды көрүп аткан фейктер болсо, эми капа болбоңуздар, тагдырыңыз ушундай экен. Атаңар виноват, апаңар виноват, силерге мындай катардагы адамдай тарбия берип калбаптыр. Ушундай бир коркунуч жүрөгүңөрдө, ушундай бир калпыз илдет кирип калыптыр психикаңарга. Эми сабырдуу болуңуздар да, чыдап сөгүнсөңөр дагы, эми билбейм, эмне кылсаңар дагы айыгып кеткенге аракет кылыңыздар. Аллах силерге шифа берсин. Рахмат.